I'm going to check your workbooks or grammar banks. Менин атым Бурулкан. Мен ушул Кадамжайдын кызымын. Врач болгум келген эми кичинекейимден эле. Бирок кийинчерээк ден соолукка байланыштуу мен өзүм каалаган кесибим ээси боло албадым. Аны үчүн көбүрөөк басып, көбүрөөк эмеш керек экен. Апамдар айтып калды, сен лучше тилге окубайсыңбы, муңайба, алды врач боло албасаң, анда башкасын болорсуң деп. Эселеп айтканда, жыл сайын эле операция болуп калганмын да. Анан ошол учурда эми ал үчүн көп баса албайт элем. Бул эми остеомиелит деп коюшат экен. Ремеден бут жагымдан кичине проблема болуп, кичине төрөлгөн учурда чыгарып коюшкан экен да. Анан ошончо эми врачтарды деле күнөөлөгөн туура эмес, эми пешенеге жазган экен. Жыл сайын бир врач операцияга калат, кийинки жылы барсаң ал кетип калган болот, башкасыдан ар башка метод менен дарылайт экен. Анан ошентип жүрүп эле ушундай болуп калдык, жасалма протез салышка туура келип калды да. Буну менен көпкө баса албайганым үчүн ошонун профессияны деле өзгөртүш керек болду. Тилди негизи окуп мен переводчица болом деп ойлогом. Эми баары эле ошентип ойлосо керек. Бирок мындай окуп түшүнгөндөн кийин анан ии дейткенсиң да. Лучше баягы мындай болуп турсаң ата-энең деле чыгарбайт экен чет өлкөгө. Тууган уругуң деле чыгарбайт экен, эми басып барат эле баса албай калсаң сени чет өлкөдө ким карайт депчи. Анан ошентип аякка чыгышка да болбой калды. Анда мугалимчилик кесипти эме кылайын деп, аркалайын деп кириштим. Буюрса, бирок өкүнбөйм тандаганыма. Антесе мен өзүм бара албаган жерлерге азыр мынакей окуучуларымды даярдап, ошо чет өлкөлөрдү көрсүн, башка элдерди көрсүн, канча өлкөгө барса ошончо кругозор өсөт, ошончо жашоого болгон понятие башкача болот да. Ошо колдон келишинче аракет кылып азыр эми окуучуларыма өзүм дем күч болуп, өзүм историямды көп айтам. Мен ушундай болбогондо мындай болмок, силерде бар возможностуңар депчи. Ошого азыр жакшы, бирок окуучуларым деле жакшы көрүнүш көрсөтүп азыр сүйлөп калышкан. This photo, it was made when I was at Kazakhstan. It's Astana. Обычный сабак өтсөң, аларга деген скучно. Биринчиден кызыгып кетет. Жана биз мектепте окуп жүргөндө окуп перевод анан сабак элечи. Анда кызыгуулар кетет. Азыр эми онлайн тесттерди түзүп, ушул жерде отурсаң деле через телефон иштетсең, окуучулар аябай кызыгып иштейт да. Задание бергенде деле бирдемкени жазып кел десең, алар жазбайт да. Анан лучше мен почтама жибер десең, ошол нерсенчи, анан барып кызыгып жазышат ошонучу. Анан либо элестетип ошо башка өлкөдө жүргөнүңдү жазып, кандай эмелер болот, эми кызыктуу вопростор бересиң, только на английском, конечно. Аны бергенде булар аны да кылбайт, если мындай китептен окуп эме кыл десеңчи. Лучше Инстаграмга киргиз алдыгыныңда. Пост катарычы. Сүрөттөрдү коюп, мына мен могу жерге баргым келет, мондай кыл, на английском жаз десең, ошолорго кызыгышат. TikTok азыр булардын оорулары, ошо булардын слабый месталарынан уруп туруп, анан окутуш керек да. Азыр бүт нерсе электронный болуп калды го. Азыр булардын почта колдонушту в основном билишпейт болчу. Мен өзүм деле университетте окуп жүргөндө билбейт элем да, өтө кыйналгам. Мен ошо эмнеден кыйналсам, окуучуларымды ошону үйрөтөм да. Окуган, алган тренингтерге катышкандарыма өкүнбөйм. Баары мага частично жардам берип атат да, ошо өзүмдү өзүм өнүктүргөнгө. Заодно окуучуларыма да жеңил, анан пайдалуу билим бергенгечи. Мен үй бүлөм, биз азыр жолдошум, мен анан балам үчөөбүз. Мен мынчалык деңгээлге жетишмей, жолдошумдун дагы, ата-энемдин дагы өздөрүнүн орду бар, өздөрү поддержка берип ушундай кел оку деп жардам беришкен. Эң биринчи эле анын аракеттери жакшы. Дүйнөгө көз карашы мен оюнча айырмаланып турат канча мынча адамдардын арасынан. Аракети бирдемкеге цел койгон болсо, ошону аткармайынча кайтпайт да. Ошого жетем деп канчалык кыйынчылыгына карабайчы. Негизи өзү деле мындай эне сыяктуу эсептегенде, эне жагындагы жашоо тармак жагындагы өтө мыкты алып кетет. Кайсыл нерсе колумдан келсе, ага көмөгүм келсе, жардамым тийсе,
ошону колдон келишинче аткарам. Местаны кичине кеңейтип, эми алыска баса албагандан ушул жерде эме кылабыз, буюрса дагы. Анан окуу жайын чоңойтуп да колума дагы бир жардамчы мугалим алып, да ушундай элге жардам тийсин, окуучуларды окутайын деп ушундай максаттар бар. Колдон келсе докторантураны деле план кылып атабыз. Мага да акырындык менен буюрса.